Мен бүгүн Ордол Ош шаарына келдим. Таңсылуу Ахматова деген кыздын эмгегин көрсөткөнү келдик. Таңсылуу Ахматова Ош шаарында Ак Ниет деген чайханага заказга келген учур экен. Конокторду тейлөө үчүн өзүнүн чеберчиликтерин даярдап аткан учуру. Мен Ахматова Таңсылуу. Сиздердин тойлоруңуздарга, жакшылыктарыңыздарга ар дайым кызмат кылууга өзүмдүн аракеттеримди жана фантазияларымды сиздерге сунуштаймын. Жана ошондой эле биз Кыргызстан боюнча на выезд менен иштейбиз. Биздин кызматыбызда бүт бардыгы бар. Абдан жакшы. Так эмнелерди алып барасыздар ушул дасторконду кооздогонго? Көрүүчүлөрдүн баарына эле баасы кызык болсо керек. Мунун баасы канчадан, ар бир адамга канчадан тейлейсиздер дегиле ушул. Албетте. Тойго кандай сүйлөшөсүз болот? Биздин кызматыбыз адам башына 300 сомдон болот. Ушундай командасы менен Таңсылуу айым иштеп жаткан учур экен. Акыркы жолу барганым Күлчөдө болду. 50 адамга кыз узатууга бардык. Маанайды көтөрүп турган сонун дасторкондорду жасайбыз. Негизгиси бизде идиштерибиз дагы аябай кооз жана пышырган даамдарыбыз дагы сонун болот. Биринчи, экинчи тамактарды биз өзүбүз даярдап беребиз. Кызылкай шаарында жаңы ачылган Смая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Смая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздарбы, Атыжан Найсир Момосултанов. Мен бүгүн Ордол Ош шаарына келдим. Ош шаарындамын. Бүгүн сиздер үчүн Таңсылуу Ахматова деген кыздын эмгегин көрсөткөнү келдик. Андыктан урматтуу көрөрмандар, ушул кыздын жумуштары сиздерге кызык болгон болсо, биз менен чогуу болуңуздар, аягына чейин көрүп коюңуздар жана каналга катталып, лайк басышты унутпайлы. Азыр болсо Ак Ниет деген чайханага келдик. Биргеликте кирип көрөлү. Сиздерге тааныштырабыз. Таңсылуу Ахматова Ош шаарында Ак Ниет деген чайханага заказга келген учур экен. Бул кызыбыз бул тарапта азыр конокторду тейлөө үчүн өзүнүн чеберчиликтерин даярдап аткан учуру. Таңсылуу Ахматованын алдына келдик. Учурашалы. Биздин көрөрмандар менен дагы бир аз саламдашсын, андан ары өзүнүн работалары боюнча айтып берсин да. Саламатсызбы? Баарыңыздарга салам. Мен Ахматова Таңсылуу. Сиздердин тойлоруңуздарга, жакшылыктарыңыздарга ар дайым кызмат кылууга өзүмдүн аракеттеримди жана фантазияларымды сиздерге сунуштаймын. Жана ошондой эле биз Кыргызстан боюнча на выезд менен иштейбиз. Биздин кызматыбызда бүт бардыгы бар. Командабызда Бишкектен 4 кыз бар, бул жактан 4 кыз бар, Ош жактан. Ош тарапта өзүнчө заказ алып, Бишкек тарапта дагы өзүнчө заказ ала бересиздер. Ала беребиз. Абдан жакшы. Так эмнелерди алып барасыздар ушул дасторконду кооздогонго? Дасторконду кооздогонго биздин услугабызда негизи выпечка дагы бар, жана закускалардын түрлөрү бар. Голень, крылышки, балык, жана фруктовый нарезка, сырный нарезка, мясный нарезка. Бул идиштерди дагы алып келем деп калдыңыз. Да, салаттардын түрлөрү бар экен. Бизде эң дорогой жана даамы сонун, аябай кооз болгон салаттарыбыз бар, өзгөчө. Жакшы.
Эми көрүүчүлөрдүн баарына эле баасы кызык болсо керек. Мунун баасы канчадан, ар бир адамга канчадан тейлейсиздер деги эле ушул. Албетте. Тойго кандай сүйлөшөсүз болот? Биздин кызматыбыз адам башына 3 сомдон болот. Анын ичинде ушул биз өз выпечканы бышырабыз жана закусканын түрлөрүн, ошо балык, голен, нарезкалардын бүт баарын өзүбүз кесебиз. Жана биздин идиштерибиз дагы бар. Идиштерибиз заманбап, аябай сонун, көз жоосун алган кооз идиштерибиз менен баары биргеликте кызмат кылабыз. Жана биринчи жана экинчи тамактарыбыз бар кызматыбыздын ичинде. Биринчи, экинчи тамакта кылып бересиз, э? Биринчи, экинчи тамактарды өзүбүз жасап беребиз. Мынакей, урматтуу көрөрмандар, сиздер үчүн аябай сонун бир шартты түзүп, ушундай командасы менен Таңсулуу айым иштеп жаткан учур экен. Кайсыл тараптарга заказдарга бардыңыздар? Элдин көз карашы кандай экен мындай? Элдин көз карашы негизи барган жерибизде эле Аллага бээсеп шүгүр, баары ыраазы болуп эле рахматын айтып, дубасын берип атат. Акыркы жолу барганым Күлчөдө болду. 50 адамга кыз узатууга бардык. 15 миңге бардык. 2 күн кызмат кылдык. Бизге алыс болгондугуна байланыштуу. Бирок баары сонун болду. Рахматын айтып, ыраазы болуп, андан кийин дагы 2 тойго чакыруу болду. Ошол жерде барып биздин кызматыбызды көргөн эжелеринен ошко. 2 жолу келдим. 50 адамга 2 адам менен жетише аласыздарбы? Ошол тейлеген бар. Ооба, жетишебиз. 2 адам менен, э? 2 адам менен биз өзүбүз беймарал жетишебиз. Бизге ошо конфет печеньяларын гана өздөрү коюп берет. Калган бүт баарын өзүбүз кылабыз. Сервировка, нарезка бүт койгондор өзүбүздүн. Демек, куда сыйга дагы чакырса болот. Ооба, бизде куда сыйга, сүннөт тойго, фуршеттерге, кыз узатууга деги эле кандай жакшылык максатта дасторкон сала турган болсоңуздар, биздин кызматтан пайдаланышты сунуштайм. Мынакей, абдан жакшы, урматтуу көрөрмандар, сиздер үчүн жакшы бир шартты түзүп, ушундай командасы менен иштеп аткан Таңсулуунун ишине ийгиликтер болсун. Чакан ушундай туулган күндөр болсо, чайканага болсо деле келип кызмат кылып бересиңер. 20 адам, 15-20 адамдан баштап бара беребиз. Жакшы экен. Таңсулуу менен бир аз маектештик, урматтуу көрөрмандар. Дасторконду дагы сиздерге көрсөттүк. Чындыгында Анан да мен айта турган нерсе, бир нерсени айтып кетейин. Менде зеркальная посуданын бардык материалдары бар. Мен өзүм онлайн тармагында иштеймин. 3700 окуучу окуттум. Аллага бээсеп шүгүр. Көпчүлүгүнүн жашоосунун өзгөрүшүнө себепкер болдум десем адашпаймын. Көпчүлүгү эле үйдө отурган, декреттеги отурган айымдар менин курсумдан окуп, жеке ишкер болуп чыккандар дагы бар арасында. Анан бул идиштердин материалдары эгер сиздерге керек болсо, бүт баары мен өзүм Кыргызстандын бардык жагына доставка кыламын. Азыркы күндө Россияга чейин доставка кылып жатам. Ушул идиштерде салат коюлуп аткан зеркальный посудалар, материалдарын бүт баардыгы. Жакшы экен. Курс деп калдыңыз. Кандай курстарды окутуп атасыз? Мен биринчи смола жана гипстен жасалган кооз идиштердин тарелка, этажерка, саат, капилька ушулардын курсун өзүм сатып алып окуп, андан кийин мен окшоп үйдө отурган айымдарга атайын курс кылып чыгарып, андан 2000 окуучу окуттум. Андан кийин эле зеркальная посуданын курсуну чыгардым. Андан 1700 окуучу окуттум. Азыр шеф-повар курсуна дагы жакын күндө старт алды. Бир жума болуп элек 70 окуучу алдым. Андан ичинен 3 уже иштеп баштады биз менен. Жакшы. Мына ушинтип өзүнүн колунан өзгөчөлүгү менен сиздерге азыр эмне аты? Нарезка фруктовый. Нарезка фруктовойду жасайт экен ушинтип. Өзү кооздойт экен. Муну кайсыл жактан көргөнүңөр мындай жасашты? Бишкектен атайын Наримандын курсунан окуп келдим. Бишкек шаарына, Ооба, Бишкек шаарына барып, офлайн окуп үйрөнүп келдим ошол жактан. Ушинтип жасашты. Кесиштерди өзүнчө бир кооздуктарды. Ооба. Андан сырткары дагы башка шеф-поварлардан окуп үйрөндүм. Негизгиси Наримандан окуп сертификат алганмын. Жакшы. Анан бунун жакшы жерин айта алганда. Жакшы жери эмне? Бунун жакшы жери бизде Кыргыздарда пейли кенен болгондой, дасторкон деле кенен го. Негизгиси сиз ойлогондон дагы жакшы маанайды көтөрүп турган сонун дасторкондорду жасайбыз. Негизгиси бизде идиштерибиз дагы аябай кооз жана бышырган даамдарыбыз дагы сонун болот. Биринчи, экинчи тамактарды биз өзүбүз даярдап беребиз. Эконом жагына кандай кеңеш бересиз? Эконом жагына келгенде, мисалы үчүн фруктовый нарезкада, мисалы сиз бир жерге
жок эле дегенде 2 килограмм алма, мандарин коюлат да. А нарезкага келгенде почти ар бир эмеден, фруктудан уштушун эле кетет. Ошондой эконом жагынан да плюс болот да, ошондой. Эконом жагынан да плюс болот и дасторкону деле көркөм. Аябай кооз болуп чыгат. Жакшы. Таңсылуу ушинтип сиздерге өзү барып, ушундай нарезкаларды дагы жасап, дасторконуңуздарды кооздоп берет экен. Бул жагынан кооздоп бергенине сөз жок. Аябай жакшы. Эми бул тараптагы коюп жаткан дасторконго азыр бул нарезканы дагы алып кирип орнотобуз. Кандай көркүн ачат экен, аны да көрөлү анда. Эми мына ушундай острый салаттардын түрлөрүн жана башка салаттардын түрлөрүн да жасайсыздар. Салаттардын түрлөрү көп. Бизде негизи 8 салат бар. Кафе, ресторан, ушундай фуршеттерге, куда тоскону, алар баары дорогой жана сонун салаттар. Вкусный. Таамына сөз жок. Канча салаттын түрүн жасайсыздар ошондо? Негизи биз 8 салат бар бизде. Бирок биз мындай жерге чакырганда 3 же 4 эле салат болот. Азыр күн ыстык болгонуна байланыштуу 3 эле салат болуп атат. 3 эле түр салат жасап атабыз. Ресторандардан эгерде чоң бир тойлордон заказ түшүп калса кандай болот? Ресторандардан заказдар түшүп атат. Ресторандарга биз только балык жана голен, крылышки жана мондай өзүбүздүн закускаларыбызды, анан салаттарыбызды эгер сунуштаса, нарезкаларыбызды да кесип беребиз. Анда жөн кызмат акы алабыз, адам башына болбойт. Жөн тойго сүйлөшүсө болот, Абдан жакшы. Жакшы мүмкүнчүлүктөр сиздерге даярдап жатыр. Таңсылуу кызыңыздар, урматтуу көрөрмандар. Анда Таңсылуунун эмгек работасын көрүп атасыздар. Чындыгында дасторконду келтирип коет экен. Сөз жок. Айта кетчү сөзүбүз деле калбады окшойт. Мындай дасторконду көргөндө аябай сонун. Эми анда эфирдин аягында биздин көрөрмандарга жана сиздин көрөрмандарыңызга бир аз каалоо тилектер жана жыйынтыктоо сөз. Биринчиден кыргыз элинде ар дайым тынччылык болсун, жана жакшылыктар болсун, тойлор болсун, ар дайым ийгиликтер болсун, мамлекетибиз тынч болсун, ошонун катарында биз дагы тынч болойлу. Ар дайым бизде жакшылыктарыңыздар көп болсун. Сиздердин жакшылыктарыңыздарда биз командабыз менен кызматта болойлу. Баарыңыздарга ийгилик. Эгер той мареке кылууну пландап жатсаңыз, анда камсанабастан бизге байланышсаңыз болот. Сиздин оюңуздан дагы жогорку деңгээлде дасторкон салып беребиз. Ушундай кызматты аркалаган Таңсылуунун командасын сиздерге сунуштайбыз, урматтуу көрөрмандар. Эгерде той кылып атсаңыз, эч кандай камсанабастан Таңсылуунун командасын жардамга чакырыңыз дейли. Экранга номерлерди калтырып коебуз. Таңсылуу менен байланышсаңыздар болот. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Ийгилик. Карабыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Благодарить Таңсылуу за организацию такого шикарного стола. Вместе с ней любое ваше мероприятие превратится в настоящий праздник. Рекомендуем.